Koçkar rayonunun mekendеген Rıspek İbrahim tey baştan ile sаңгамес сапатка маани бергендерден. Ушул мүнөзүнөн жалпысы өз алдынча чарба жүргүзүүгө өткөнү дароо эле асыл тукум малды асыроону жакшыраткыга айландырган. Ал эми мындан 5 жыл мурун аны көбүн эсе коңшулаш тажиктер менен өзбектерге таандык арашан тукумдагы койлор кызыктырган. Чынында эле алардын эттүүлүгү, салмактарынын оордугу жана эң башкысы Теңир Тоо жергесинин климаттык катаал шартына чым деп койбостугу малсырын мыкты билгендердин биринде кайдыгер калтырмак эмес. Уже буюрса 3-төлүн алып атам. Анан мондай ушу кочкорлорду алып, мондай чоң жакшы кочкорлорду алып, ушу кочкорду алганыбызга ошол эки выставкаларда ушу чемпион болуп атат. Нарын областынын чемпиону Долон деген кочкор. Салмагы 200 килограммга чейин чыккан. Анткемнен эңирде эттин чүйгүндүгү жана арбындыгы менен өзгөчөлөнгөн арашан жандыгына ык коюшкандар азырынча өздөрү менен өздөрү. Чындыгында малчылыктын ушул түрүнө түшкөндөр анча деле жардамдарга муктаж эмес. Тек гана кошумча тоюттандырууну күчөтүү зарылдыгы бар. Көбү бул максатта чыкты тоютту мол камдоонун камын көрүшөт. Бирок үлүштөрүндөгү жерлери тартык кылгандыктан бир азына гана жүгөрү эгишет. Ошого жараша кыркысын жетпегендиктен Чүй облусунан сатып алууга туура келүүдө. Силос бул чыктуу тоютка кирет. Район боюнча 2018-жылдан бери ушу жүгөрү менен иш алып барып, былтыркы жылы 93 гектар болду эле, быйылкы жылы 350 гектарга айдадык. Үшүмү 40 тоннадан 50 тоннага чейин берип атат гектарына. Силосту эми жеке дыйкандар тарабынан даярдалып атат. Где-то 1205 тонна быйылкы жылга силос басылды, даярданды. Ал эми Нарындагы Четнур айыл аймагынын фермери Мурат Туснакунов Арашан породосундагы асыл тукум койдун башын көбөйтүү менен жергиликтүүлөрдү да, башкаларды да чүйгүн эт менен камсыз кылууну көздөйт. Бүгүнкү багуусунда 500дөй бар. Ошондой эле эт, сүт багытындагы уйларды да асыроодо. Айтымында агрардык секторга болуп көрбөгөндөй колдоолор көрсөтүлүп, эмгектенүүдөн эришпеген элеттиктердин жашоо тириликтери алда канча жакшырды. Антса да ушул жагымдуулукту улантыш үчүн кандайдыр бир чечкиндүү чаралар зарылдай. Жеңилдетилген кредиттерди алып, чарбасын жүргүзөлү деген кишилер көп. Анан бирок бөлүнгөн акча жетпей калып атат. Мамлекеттин бюджети көбөйсө да көбөйбөй деп ойлойм. Бирок бул лизинг 9%, 11%тен берип атат, ошону кичине азайтса. Лизинг демекчи, өткөн жылы Нарын облусуна ушул ыкма аркылуу 25 айыл чарба техникасы алынган. Арасында МТЗ 892 үлгүсүндөгү 9 трактор, 2 сеялка, 1 пресс-подборщик, 3 комбайн жана башка кубаттуу техникалар бар. Тилекке каршы 4 түлүктүн мекени Теңир Тоо жергесинде азырынча лизинг кызматын мал чарбасына пайдалангандар дээрлик жокко эсе. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор, Нарын райондору.